оюмча бул биз өзүбүздү бул салт адат дегендин баары бул негизи идеология. Мен өзүм идеологияда көп жылдан бери иштейм. Мунун баары элемент идеология дейт. Кийгениң, турганың, отурганың, басканың, сүйлөгөнүң, маданиятыңдын баары бул идеологияны калыптаган өлчөмдөр. Бирок мисалы ошол эле кыргызда айтат да 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы депчи. Анан кийин биз ошол эле өзүбүздүн улуу муундагылар менен азыр ошол 70-80ге таяп калган адамдар менен сүйлөшө келсек, ушул тема талкуу болуп баштагандан кийин иликтөө маалымат алуу үчүн. Алар айтат, азыркы ашка чагып кеткендер көп. Мисалы илгери биз чыртыш берилчү эмес. Азыр мүрзөнүн жанында турсаң эркектер келип бет арчы таратып кетет дейт. Анан кийин мындай болуп күргүчтө үстү-үстүнө бодомал союлчу эмес дейт. Ал малда кадимкидей эле макул мал союлган күндө деле жанагындай кылып 2-3 жылкы эмес, 1 жылкы деле союлбаган учурлар болуп калган дейт. Ошол эле маалда биз жашнакай эле тарап кетчүбүз дейт. Эми азыр атаандаштык болуп атат. Ой, эле эмне дейт, баланчанын баласы, тиги Ташматтын баласы 2 жылкы союп туруп койуп деп атаандашып, кийинкиси 3 жылкы сойгон учурлар бар. Мунун баары адамдын акыл эсинен болот. Ошол эле Аскар Акаевдин энеси кайтыш болгондо 93-кө чыкканда биздин акимдер, биздин чоңдор, аткаминерлер 93 жылкы сойгон. Мына бул бир. Экинчиси, тамак көп болсо каада көп деп айтат кыргыздачы. Мунун баары колунан келген киши жасай алат. Колунан келбеген киши анча чачып, ошончо атаандаша албайт. Бирок бул маселе бул жерде мындай. Адам баласы жакшылыккабы, жаманчылыккабы, курмандыкка, Кудай жолуна малды арнаш керек. Анткени бул чоң салтанат. Аза күтүү болобу же үйлөнүү той болобу айырмасы жок. Чоң салтанат болгондон кийин муну албетте Кудай жолуна деп мал арнаш керек, анан ырым-жырымды толук аткарыш керек. Эгерде биз аларды аткарбасак болбойт. Сиз айткан атаандаштык боюнча бул акыл эсине жараша болот. Алымбектин алына жараша, акылына калчаша дейт. Ошондуктан бул эми биринчиден бул адам баласы ошондой мезгилде кайгылуу же сүйүнүч чоң окуя болуп атканда үй бүлөсүндө биринчиден өзүнүн ырыскысын чачат. Аны кантип жейди, канча жыл жейди, кандайча жейди, ал маселе эмес. Эми ушул жерден да мисалы өзүңүз деле мисалы бизде азыр шаардыктар жок десе да баарыбыз эле айылдыкпыз. Анан кийин ошо жамандык жакшылык болгондо колунда жок адамдар кандай кылып жерге берип атат, ошону айтып кете аласызбы? Алар жылкы союп атабы, уй союп атабы? Же кой менен эле узатып койгон колунда жок адамдарды айталы. Тааныган билгендериңиз. Койгон менен эле узатып койгондорду көрүп жүрөм мен. Эми колунда жок болсо, атам мусапыр болсо эчтеке кыла албайсың ага. Анан тууган урууга жардам берип, карызга берип, бир кой менен узатып койгондо эле жаман эмес. Мисалы ушул карызга келгенде такалып атабыз да. Мисалы биз мындайды көрүп атабыз. Адам өтүп атат. Үй бүлө мүчөсүнөн бирөө. Эми жамандыкта, ажалда жаш курагы жок да. Бирөө өтөт, аны жерге берет. Жерге бергенде жанагы 1-5 деген чыгашалар бар. Мал соет, дастаркон жасайт. Анан кийин дагы 7-лиги бар, 52 күнү бар, 40 күнү бар. Ашта эсепке албай эле коелу. Анан ушул жерге келгенде карыз. Ал эмес банктан барып жанагы насыя алгандар бар экен да, аны төлөй албай кайра мигрант болгондор. Мисалы атасын коет, салт менен. Коет дагы эртең барып чет мамлекетке барып иштеп келүүгө мажбур. А эгерде буну тыйып кое турган болсок, мисалы мындай болуп атат да. Ооба, ар ким алына жараша, бирок алы жетпегендер да ошого муктаж болуп атышат да. Ошого чуркаганга мажбур болуп атат. Эгер бул мыйзам чындап эле жакшы жагын көргөзүп баштай турган болсо, каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Ооба, мен каалагам деген шылтоо менен, бирок болбой атпайбы деген шылтоо менен баардыгы бир теңге келебиз. Мисалы социалдык жактан так ушул бир муназага келгенге мүмкүнчүлүк болуп атат да. Же сиздин пикириңизде? Мунун баары мен салтты сактайлы деген эле сөзүм. Анан ким кандайча сактайт аны, же сактабайбы, же өлгөн кишини тез көмүп, тезирээк кутулганга шашабы, бул башка маселе. Анан даназасын чыгарып, атын чыгарып, эми бул чоң жоготу да. Анан жанында тоодой таштай болгон киши кетип калса ыса болот да. Ошондуктан өзүнүн кайгысын билгиси келет. Ошондуктан аны узаткысы келет, даназасын чыгарып, өлүк болсо дагы. Жөлүнө таштап кое берген же эптеп-септеп көмүп салганда мен каршымын. Салтты карманыш керек.